кыргыз элинде, кыргыз жеринде, биздин мамлекетибизде алдоочулук фактыларынын көбөйгөнүн алкагында чыгып чыккан сунушта. Анткени билесиздер, ар кандай финансылык пирамидалар бир жагынан болсо, экинчи жагынан ар кандай кооперативдер болсо, үчүнчү жагынан дагы бир ушундай сыяктуу бир рекламалар, жолуңду ачып берем, түздөп берем, оңдоп берем, турмушуңду жакшыртып берем, ал эле эмес, керек болсо турмушуңду бузуп берем дегендер мындай рекламалар байма-бай кездешет экен. Ал боюнча бир топ кайрылуулар болгонго байланыштуу анализ жүргүзүп, өзүм деле атайын ошол телевидениядан карап көрөйүнчү кандай болот экен чындап эле. Эмне үчүн мынча элдер ал боюнча айтып атат деп карап көрсөм, чындап эле бир сааттай карап отурсам, баардык каналдарды дагы карап көрсөм, бүт эле ушундай байма-бай ар кандай жарнамалар чыгат экен да. Коркунучтуу мындай, мен керек болсо дейт, 7 поколение менен ушунда мен алек болом, баардык жумушуңду кылып берем депчи. Тескерисинче бирөөнүн жумушун кылдырбоо мындай каралап берем дегендер дагы бар экен да. Ансыз деле биздин жарандар кыйналып атса, бир жагынан кредит алгандар бар, башка жагынан дагы бир ар кандай проблемалар бар. Анан ошондой жарнамаларды көрүп алып, анын үстүнө дагы бир проблеманын үстүнө проблема жаратып, керек болсо үйүн алдырып койгонго чейин бар экен да. Анткени ар кандай секталар бар экен. Биринчи кызыктырат экен, анан жолун ачымыш болот экен, кийинчерээк карап көрсөңүз, уже үйүн алдырып берген болот экен. Ушундай жарандардын кайрылуусунун негизинде бул мыйзам жаралып чыкты. Бул комплекстүү, бир эле жарнама боюнча эмес, бул азыр финансылык пирамидаларды керек болсо аттарын исламдык аттарын жамынып алып, элди алдоого барып атат да. Мындайча айтканда, мошенниктер эл кайсыга көбүрөөк көңүлүн бурат, элдин маанайы, элдин жүрөгү кайсы жака көбүрөөк жагат деп туруп ушундай нерселерди издейт экен да. Ошолордун бири атын коюп алат экен, исламдык кооператив деп коюп алат экен дагы, адам принцип деп коет экен. Бирок эч кандай андай принциби жок да. Тескерисинче алданып, батылып, сыгылып, канчалаган карыздарга батып, бир туугандар бири-бирин урушуп, айтор өтө көп мындай 4800ге жакын адамдар кайрылып, ушундай көп мындай алдоолордун негизинде жаралган мыйзамдардын бири да.